Кыргызстанда премьер-министрлер Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбековалар 26 январда суракка чакырылды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын берген маалыматы боюнча Исмаилова таңкы 9:30-га, ал эми Өмүрбекова 15:00-гө чакырылган. Чакыруу коронавирус илдетине өкмөттүн даярдыгы туурасында экендиги ырасталган. Финпол 2020 жылдагы октябрь айындагы пандемия учурунда сырттан келген гуманитардык жардамды бөлүштүрүү туурасында кылмыш ишин козгогон болчу. Ковид илдетине байланыштуу кече Бишкек шаарындагы саламаттык сактоо министрлигинин алдында нааразычылык акциясы өттү. Пандемияда жакындарынан ажыраган жарандар ошол учурдагы министр жана башкалар жоопко тартылуусун талап кылышууда. Күнөөлүүлөр жазасын албаса, ачкачылыкка чейин барышаарын айтышкан болчу. К нам никто не вышел, но мы также продолжим выходить, пока не уберут Каратаева, мы даже можем выйти на голодовку. Пускай уходит с работы. Мы против этого человека. Нааразычылыкка чыккандар пандемия маалындагы жашыруун маалыматтарды ачыктаган жаранга кысым болуп жаткандыгын билдиришти. Эскертсек, өткөн жылдын 6 октябрдан 7 октябрга караган түнү милдеттүү камсыздандыруу медицина фондунда орун алган карактоо боюнча фактыны Самат Асаналиев аттуу жаран айтып чыккан эле. 6 на 7 октября. Мындай бир факт болгон. Октябрдын 6-сынан 7-сине караган түнү милдеттүү камсыздандыруу медицина фондунда карактоо болгон. Мына сүрөттө көрүнүп турат. Фомстун жанында спецбольница турат. Анда деле кымбат буюмдар бар. Маңдайында коммерциялык банк, артында соода борбору. Бирок алар эмес, Фомс каракталат. Өйдөкү сүрөткө көңүл бурсаңар, документтер менен маалымат сакталган компьютер аспаптары өрттөлүп, жок кылынган. Уничтожались бумаги, цифровые носители. Эми чындыкты ачыктаган Самат Асаналиевке да кысым көрсөтүүлөр болуп жатыптыр. Бул боюнча акциянын катышуучулары билдиришкен. Он врач, межветкомиссияда болгон врач, бул чындыкты айткан үчүн буга азыр бардыгы против чыгып атат да. Бул ошондо жана коррупциялар боюнча бүттүгүн айтып чыгып аткан ооба, ошол бала, кыйын бала, молодец, мы его поддерживаем. Алардын нааразычылык акциясына чыгуусунан пандемия учурундагы жумшалган акча каражаты жана сырттан келген гуманитардык жардамды териштирүү иши боюнча комиссиянын жыйынтыгы түрткү болду. Эскертсек, комиссия илдеттен көз жумган жарандардын санын төмөн көрсөткөнү боюнча да маалыматтар айтылган. Саламаттык сактоонун электрондук маалыматы боюнча былтыр 1 октябрга карата 1476 өлүм катталган. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги күн сайын жарыялаган маалыматы боюнча 21 декабрга карата 1331 адам каза болгон. Аралыгы 3 ай болсо да өлүм саны бир топ аз чыккан. Башкача айтканда 145 адамга аз көрсөтүлгөн. Андан тышкары республикалык патологиялык бюро менен республикалык соттук экспертиза өткөргөн медицина борборунун маалыматы боюнча 15 декабрга карата 2323 өлүм катталган. Пандемия маалында бийлик тарабынан жасалган иштерди иликтеген комиссия маалымат жыйын куруп, корутундусун жарыялаган. Анда маркум депутат Чыныбай Турсунбековдун кызы Айдай Турсунбекова баяндама берип жатып ыйлап жибергени коомчулукка маалым. Ал медицина тармагы жетер жерине жетип, талкаланып бүткөнүн айткан. Мындан ары ылдый түшүү мүмкүн эмес. Медицина гана эмес, бардык башка тармактар дагы чирип бүткөн. Адамдар жетекчилик орундарда жылдар бою отурат жана орун гана алмашат. Бирок медицина үчүн эч нерсе жасабайт. Врач олигархтар болсо мамлекеттик ооруканаларды өзүнүн жеке бизнесине айлантып алган. Бул убакка чейин маркум Чыныбай Турсунбеков бөлүп жарылуу менен кырдаалдан чыгып кете албастыгын айтып, бирдиктүү иш алып барууга чакырып, жогорку кеңештин трибунасында айткан жайы болуптур. Баары биригип кырдаалдан чыгууга аракет кылбасак, экономика артка тартылып, кийинчерээк ал үчүн тийиштүү адамдар жоопко тартылаарын эскерткен маркум эл өкүлү. Анын сөзү ушул күнгө туш келген сыяктуу. Учурда четинен Финполдун эшигине суракка баргандардын тизмеги узарууда. Булардын сунуш кылган мыйзам туура эмес болуп калса, эртең баштары менен жооп берет. Анткени эсеп чыгарып келген ушулар өкмөт. Алып келип сунуш кылып ушундай эле мыйзамдарды кабыл алып берсеңер, биз азыр кырдаалдан чыгып кетебиз деп аткандар ушул өкмөт. Ошон үчүн кандай деңгээлде ишеним кылышыбыз керек деп ойлойм да өкмөткө. Ал аралыкта өлкөнүн башкы пульмонологу Талантбек Сооронбаев коронавирустун кесепеттерин иликтеген мекеме аралык комиссиянын жыйынтыгына макул эместигин билдирип чыккан. COVID-19 күчөп турган учурдагы абалды иликтөөгө өзүнүн да кызыкчылыгы бар экенин айткан. Андан тышкары анын курамына кирген адамдардын кесипкөйлүгүнө күмөн жараткан. Бул 100% жалган. Андай эч качан болгон эмес, болбойт. Мына Акипресске чыкты. Ошолордун
жарыясы, баягы корутундусу. Анан ошол жерден булар биз тарапты укпай эле биз ошол вице-премьерге баралык деп да суранганбыз. Ал кабыл алган жок бизди бир да жолу. Анан мындай да бир тараптуу мындай элдин алдына ошол адамдардын өлгөнүнө ушул Сооронбаев анан командасы деп ушинтип жазылып чыкпады. А менин командам деген бул бүт Кыргызстандын врачтары. Фин полиция 2020 жылдын октябрында коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынган. Азыр үй камагында мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев күбө катары суралып ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Буга чейин мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов да сурак берип чыккан болчу. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары.